Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nerimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен ассаламу алейкум урматтуу мекендештер, ардактуу агайын туугандар. Бүгүн кайрадан сиздер менен Рамазан арулуктун айы аттуу сабагыбызды улантуудабыз. Сабагыбыз түз эфир аркылуу жүрүп атат. Ошондуктан экранда чыккан номерлерге байланышып суроолоруңуздарды берсеңиздер жооп берүүгө аракеттенмекчибиз. Бүгүнгү негизги темабыз унутуп оозун ачып алса эмне болот жана жунуп абалында, гусул абалында орозосун улантса болобу болбойбу деген суроонун айланасынан баштайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу хадисинде ушундай мааниде бизге осуятташтаган: бир адам эгерде унутуп, орозо экендигин унутуп, жеп ичкен болсо, ал орозосун толуктап уланта берсин дейт. Анткени Аллах Таала аны жедирди, ичирди дейт. Ал өзүнүн ыктыяры менен жеген жок, өзүнүн ыктыяры менен болгон жок. Аллах Таала ага жедирди, ичирген болуп эсептелет дейт. Эгерде орозо экендигин эстеп калып өзү оозунда чайнап турган тамагын тез арада сыртка чыгарып оозун чайкап алышы керек болот. Эстеп туруп оозундагыны жутуп алган болсо, же башка бирөө эстетсе дагы ага карабай оозунда чайнагандыгын жутса, ошол эстеткенден кийин атайлап жутуп ийгендиги негиз алынып туруп, ал оозу ошол күнкү оозу, орозосу ачылып калат деп айтабыз. Орозо айт күнүн өткөргөндөн кийин, майрам күнүн өткөргөндөн кийин, кийинки учурларда ошол күн ачылып алгандыгын эске алып, казасын кармап бериш керек болот. Анткени ал эскертилгенден кийин ашказанга тамак азык кетип аткандыгы эске алынат бул жерде. Эми бир адам унутуп жеп ичип атат, орозо экендигин унутуп калды. Аны сыртта көргөн адам, эгерде алсыз, улгайган адам болсо, орозо кармаганга араң эле күчү жетип кармап аткан адам болсо, аны эскертпеңиз дейт. Ал өзү эсине келип, орозо экендигин билип, кайра уланта берет, ал орозосу ачылган болуп эсептелбейт. Анткени себеби ал да атайлабады, Алла Таала аны жедирди, ичирди, Алладан болду дейт. Эгерде орозо кармап аткан адам кадимкидей күчтүү, кубаттуу адам болсо, орозо кармаганда эч кандай алсырабаган акыбалда болсо, аны көргөн адам тез арада эскертиши милдеттүү болуп эсептелет. Ошол эскертилгенден кийин эле кайра эле ал оозундагын чыгарып, орозосун улантып кете бериш керек. Жана ошо күнкү орозосу каза катары эсептелбейт деп айтмакчыбыз. Андан кийинки маселе, урматтуу агайын туугандар, жунуп болуп калуу. Жунуп болуп калуу деген, жунуп деген термин бул жубайлар арасында жыныстык мамиле болгондон кийин толугу менен жуунуш, гусул алыш керек болот. Оозуна суу алыш, мурдуна суу жеткириш, толук денесине суу тийгизип гусул алыш керек болот. Эгер ошо гусул албай таң сүрүлүп кетти, саарлык убактысы өтүп кетти, ал орозосу орозо катары эсептелип кала берет. Гусул важип болгондугу үчүн ооз ачылып калбайт да. Себеби экөө башка нерсе. Ал эч кандай бир нерсени жеген ичкен жок. Бир болгону гусул алыш керек болчу, ал кечигип калып атат. Ооз ачылбайт, тез арада гусул алып алыш керек. Себеби намаз, кийинки намаз убактысы кирип келгенге чейин гусул алып алыш керек деп шарият китептери ушинтип айтат. Тез арада гусул алыш керек. Эгерде гусул алууну кечиктирсе, намаз убактысы да кирип келгенден кийин гусул алууну кечиктирсе, анда ал күнөөгө батат деп айтмакчыбыз, урматтуу агайын туугандар. Эми бизде мындай
маселелер бар дагы. Орозого тиешеси түздөн түз болбосо да шарият маселеси катары эсептелет. Сыйкырчылык маселеси, көз ачыктык маселесиге ислам кандай карайт? Дин эмне дейт? Мына ушуларга дагы бүгүнкү сабагыбызда урматтуу агайын туугандар жооп беребиз. Мындан мурда бир байланыш суроо бар экен, кабыл алайлы андан кийин. Угуп атабыз. Сизди угуп атабыз? Ооба, угуп атабыз. Айта бериңиз. Сүйлөй бериңиз, угуп атабыз. Узакташып кетти окшойт. Кайрадан байланыш болсо кабыл алабыз, урматтуу агайын туугандар. Сыйкырчылык деген маселе, көз ачыктык маселеге ислам кандай карайт? Туура, бул көз ачыктык кылуу, палчылык кылуу, төлгөчүлүк кылуу дайыма мурдагы кылымдарды эле өтө инсандарды кызыктырып келген бир маселе болуп эсептелет. Себеби ар бир инсан кандайдыр бир мааниде өзү туурасында кандайдыр бир маалыматтарды алууга кызыгат. Ал маалыматтар эртеңки келечекке байланыштуу болсо, айрыкча андан көбүрөөк кызыгуу жаратат. Бирок Аллах Таала бул маселеде шариатта кесе айтты. Инсандын алдындагы тагдырын алдын бир гана Алла Таала билет деди. Аллах Тааладан башка эч ким билүүгө мүмкүнчүлүгү жок, кудурети жетпейт, жана акысы да жок деп айтмакчыбыз. Ошондуктан шариатыбызда көз ачыкка барып, ага ынануу бул туура эмес болуп эсептелет. Эгер бир гана ошого гана таянып, ошо көз ачык, палчы, төлгөчүгө гана ишенип, ошону менен гана пландап иш жасап калса, бул ошого ишенгендиги үчүн Кудайга шерик кошкон болот. Кудайдан каршы келип, динден чыгып калууга дагы себеп болуп калат экен да. Байланышты кабыл алайлы, улантабыз. Сизди угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз, сүйлөйбүз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Оозду жабарда жаппай туруп уктап калса, эртеси эмне кабыл кыла береби? Рахмат. Эгерде туура оозду атайын жаап, дуасын кылып, Алла Таала үчүн ушул таң сүрүлгөндөн күн батканга чейин орозо болууга ниет кылдым. Аллахым өзүн кабыл кыл деп дуа кылып, оозду бекитип, саарлыкты ичип жаткан өтө сооптуу амал. Өтө сооптуу амал. Бирок ага карабай уктап калдыңыз. Таң сүрүлүп кетти. Эртең менен турасыз, тургандан кийин оозду буза турган, орозону буза турган кандайдыр бир амалдар жеп ичпей эч нерсе кылбаган болсоңуз, кадимкидей ниетти кармап, дилиңизден орозо экендигиңизди ниет кылып, тилиңиз менен дагы ниетти бекемдеп айтып, орозоңузду улантып кете бересиз. Ошол күндүн чак түшкө чейинки убакытта толугу менен ниет өтүмдүү болот. Орозо кармасаңыз жетишип кала бересиз. Эгерде ниет кылбай, ошол күнгө орозого ниет кылбай, түштөн кийинки убакыт өтүп кеткен болсо, анда ошол күндүн убактысы өтүп кеткен болот, орозо катары эсептелбей каласыз. Ошон үчүн урматтуу агайын туугандар, ниеттин убактысы күн баткандан тартып, эртеңки күнү чак түшкө чейин биздин Ханафи мазхабта ошондой укуктук эреже ушинтип коюлган. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ажеке, мен суроом бар эле да, мен өзүм ден соолукка байланыштуу орозо кармай албайм да. Эпилепсиям бар, ошого кандай болот? Эгерде бизге кармабай эле койсок болобу же кармашым керек, ошо жөнүндө айтып бересиз. Рахмат. Эми шариятыбыз албетте ар кандай акыбалдарды эске алган. Шариат укук китептерибиз бүт акыбалдарды эске алып, эрежелер, нормалар коюлган. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ушундай буйрат, ушундай маани бар. Орозо кармоо бүт парз кылынды. Балагатка жеткен адамга, мусулман адамга орозо кармоо парз. Бирок кимде-ким сапарга чыгып кеткен болсо, сапар кыйынчылыгы эске алынып, ошол күндөрү ачып алса, болот, кийин казаларын кармап берет. Ал эми кимде-ким ооруп калган болсо, оорулуу кыйнап койсо, ошол оору
Ал орозону кармаганга жолтоо болуп, кыйынчылыкка кабылып калса, албетте оозду ачып алат, сакайуусун күтөт, качан сакайганда кайра казаларын кармап берет. Сизди дагы ошо врач менен кеңешип, ошондой аныктама берилсе, орозо кармаганга болбойт деген тыянак келинсе, анда ошо күндөр ооз ачык эле болот. Кийин сакайып жакшы болгондо сөз орозо кармап бериш керек болот. Бул бир. Экинчиден, эгерде айтайлы эч эле сакайбай турган оору болсо, дайыма ушул оору ошол туруктуу түрдө кайталанып үзүлбөй эле ооруп жүргөн болсо, анда фидиясын бериш керек болот. Фидия дегени бир кедейди, бир муктаж адамды, камкордукка муктаж адамды бир күндүк тамак ашын алып берип туруш керек. Анын өлчөмү орозо фитр менен өлчөнөт. Ошону берип тойгозуп турса, ошол соопко ээ болот да. Жок дегенде ошол акчалай чыгым кайрымдуулук кылып соопко ээ болуп турганды шариятыбыз буйрат. Айтайлы, орозо фитр өлчөмү дегенде мүмкүн болсо кымбатыраак өлчөм менен берген дагы өтө сооп мустахап болот. Хурманан эсептелгенде 380 сом адам башына. Демек, бир күндүк фидия 380 сом берип туруш керек болот. Өзү тамак алып жеп алса болот, же алып берсе болот. Же болбосо жүзүмдөн эсептелсе 368 сомдон эсептелет. Арпанан эсептелсе 48 сомдон берип туруш керек. Ундан болсо 35, буудайдан болсо 30 сом. Ошо фидиясы менен дагы сооп топтосо болот. Ошондуктан Алла Таалам орозолорду кабыл кылып, оорулууларга шифа берсин дейбиз. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Алло. Угуп атабыз. Сүйлөй бериңиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен ушу орозонун бүткөндөн кийин дагы бир жумада бир жолу орозодай болуп мындай бир күн ачыкка жүрсө болот деп. Кээ бирөө биринчи күндө айтат, кээ бирөө бейшемби күндө айтат. Ушуну кайсынысы туура болот? Рахмат, урматтуу эжеке, сурооңузга. Буюрса, мына Рамазан айы орозо күндөрүндөбүз. Алла Таалам ушул күндөрдү кабыл кылсын. Мээримдүүлүктүн айы, кечиримдин айы, кайрымдуулуктун айы болгон, Куран түшкөн ай болуп эсептелген куттуу күндөрдөбүз. Бул Рамазан айы киргендиги үчүн Рамазан орозосу парз болуп эсептелет. Парз, кармоо милдеттүү, кимде ким кармабаса карызын өмүр өткөнгө чейин сөзсүз кармап бериш керек, мойнунда тура берет деп айтабыз да. Рамазан айы айдын жаңырышы эсептелип, же 29 же 30 күндө убактысы бүтөт айдын жаңырышына карап. Ай жаңырды дегеннен элерткеси күнү орозо айт болот. Орозо айт дегенде бир күн орозо айттын биринчи башталыш күнүндө орозо кармаганга болбойт. Кандай болгон чакта да казалар болсо деле оозду ачык кылыш керек, себеби Алла Таала ошол күндү орозо айт деп бизге шариятта билдирди. Бул күн майрамдай турган күн. Бир күндө өткөргөндөн кийин Шаввал айы башталган убакыттарда казаларды кармап бере бересиз. Шаввал айынын 6 күнүн нафил орозо катары кармасаңыз дагы өтө чоң соопторго ээ болосуз. Биринчи казаларды кармай бересиз калган убакыттарда. Ханафи мазхаб укугунда, ханафилерде ошо казаларды кармаган өтө убакыт кенен, кийинки айларда, күндөрдө кенен кармап бере бересиз. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мына орозо айында ооз жабык мезгилде эртең жума намазынан даратты кантип алабыз деген менен. Рахмат. Оозго мурунга суу алса болобу? Рахмат. Эми орозо күндөрү дарат алганда албетте этияттаныш керек. Тамактан ката кылып, ошол мазмаза кылып оозго сууну чалкалаганда суу кирип кетпеш керек. Эгерде суу кирип кеткен болсо, тамактан ашказанга карай, анда ошо күnkү орозо ачылып калат, казасын кармап бериш керек болот. Ошон үчүн дарат оозго мурунга суу алганда этияттап дарат алыш керек болот. Бул жума күнү үчүн дагы ошондой, жума күнү гусул кылганда деле ошондой этияттаныш керек. Этияттан дарат ала бересиз. Андан кийин дагы буга уда суроо, ошо эртең менен мисвак колдонсо деле болот.
зубный щетка менен тишти тазалап жууса болот. Болгону этияттык ошол пастанын даамы жана оозго чайкалган ошол суюктукту жутуп алып, даамдап ичке жутуп алып баш керек. Ошону этияттаныш керек. Ошонго жол бербестен тазаланса албетте болот. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Саламатчылык, сизди угуп атабыз. Мен өткөндө бир устазга суроону толук бере албай калдым. Мен ал аял кишилерге тиешелүү суроодан. Орозо ичинде кайсы келсе, мен башка убакта, если 10 күндөн ашып келген учурда 10 күндө толук эсептеп туруп, анан кадимкидей гусул алып, намазды улап кете берчүмүн. Ал эми мына орозодо бир 10 күндөн көбүрөөк келип калса, кандай кармайм орозону? Ушул сурап айтып бересизби? Рахмат. Албетте аялдардын өзгөчө күндөрү үзүрлүү күндөр болуп эсептелет. Шариатта бул маселелер каралган. Ошол күндөрү оорулуу катары, үзүрлүү катары эсептелет. Айыз көрүүнүн эң азы 3 күндөн эң көбү 10 күнгө чейин эсептелет. Ошол 10 күндөн ашыкчасы бул ашыкча эле оорулуулук каны болуп эсептелет. Ал кадимкидей 10 күндөн ашыкчы убакыттарда орозосун кармап, намазын окуп улантып кете бериш керек болот. Рамазан ичиндеги өзгөчө ай көргөн күндөрү кармалбай калган орозолорду кийинки учурларда казасын кармап берет. Намаздын казасы тутулбайт, орозолордун казасын кийинки учурларда кармап бериш керек болот. Алла таалам орозолорду кабыл кылсын. Урматтуу агайын туугандар, сиздер менен сабагыбыз уланууда. Суроо келсе дароо жооп беребиз. Биз бул арада сыйкырчылык туурасында сөз кылдык эле, көз ачыктык. Ошолорго да жооп берели. Көз ачыктык бул төлгөчүлүк, эртеңки келечекти айтууга аракеттенген инсандардын кылыгы. Алар эч кандай бир акыйкатты биле албайт. Эч кандай билүүгө мүмкүнчүлүгү да жок. Булар жиндер менен байланышып, шайтандар менен байланышып, же ар кандай бир предметтерди ортомчу кылып, өздөрүнүн иштерин кылганга аракет кылат. Максаты бүт акча, максаты дүйнө кызыкчылыгы. Буларга кимде ким ишенип, акчасын берип, ыклас койсо, Кудайга шерик кошкон же динге каршы келген болуп калат, динден чыгууга дагы себеп болуп калат да. Ошондуктан Алла Таала тагдырды эртеңгини бир гана Алла Таала билет. Инсан үчүн эртеңги акыбалга даяр болуш керек, эртеңги тагдырга даяр болуш керек. Момун эртеңгиден коркпогон инсан. Себеби Алладан үмүт кылган инсан. Эртең кыямат келиши мүмкүн, эртең башыңызга өлүм келиши мүмкүн деген даярдыкта жүргөн адам момун болуп эсептелет. Ошондой болууга Алла Таалам бардыгыбызды жеткирген болсун. Алла гана билүүчү инсандар, Алланын буйругун аткаруучу, эртеңгини бир гана Алладан үмүттөнүп, Аллага гана ташташыбыз керек. Башкаларга сүйөнбөшүбүз керек. Башкалар дагы биздей, сиздей эле муктаждар деп билишибиз керек. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен жыйынтыкталат. Буюрса, кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Бүгүнкү туткан орозоңуздар дагы кабыл болуп, Алла Таалам кылган кемчилик каталарды өзү кечирген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.